Пайдалуу маалыматтар. Стресс адамдын мээсин тез картайтат. Адам жинденген учурда мээсине караганда тили бат иштеп калат. Күлкү кандагы канттын көлөмүн азайтат. Адамдар түн ичинде көбүрөөк чынчыл болуп калышат. Адам күлгөндө мээсинин 5 бөлүгү тең бирдей кызмат аткарат. Адамдын колунун 50% күчү чыпалагында. Адам бир кадам шилтегенде 200 булчуң ишке киришет. Туз организмдин картайышын тездетет. Сабиз көздүн чарчоосун эң тез жоет. Адамдын оорудан эң тез айыкчу денесинин бөлүгү тили. Шоколадты көп жеген адам инсульт менен аз ооруйт. Эркектердин мээсинин 4-5% гана, ал эми аялдын мээсинин 7% активдүү иштейт. Адамдын көзү бат окуганга караганда жай окуган учурда көбүрөөк чарчайт. Колдун манжаларына салыштырмалуу адамдын эрине сезимтал келет. Пияз туурап жатканда сагыз чайноо көздөн жаш чыгарбайт. Эркектерге караганда аялдарда таз болуп калуу коркунучу аз. Себеби аялдардын чачы эркектердикине салыштырмалуу баш терисине 2 мм терең жайгашкан. Адамдын үнү сүйгөн адамы менен сүйлөшүп жатканда өзгөрүүгө учурайт. Таптакыр тааныш эмес иш менен алектенүү мээге эң жакшы көнүгүү болот. Дүйнөнүн бир дагы тилинде тизенин арткы бөлүгүн атаган сөз жок. Түш көрүп жатканда чүчкүрүүгө мүмкүн эмес. Космостогу 1 секунд жердеги 500 жылга барабар. Мээнин иштөөсү күндүзгүгө салыштырмалуу түн ичинде жакшырат. Мээбиздеги маалыматтын 80% биз көзүбүз аркылуу алабыз. Эгерде адамдын кол жазмасы ар түрдүү болсо, бул анын чыгармачылыкка жакын экенинен кабар берет. Булак ыйман желеси. Турмушта туура жолду тандоо. Кээде адам өзүнө жашоодо туура багыт алып бара жатамбы деген суроону берет. Көп кыялданып, жан дүйнөңүз дайыма эргүүдө болсун. Чыгармачылык менен ойлонуп, кичине колуңуз бошой калса, жакшы кыялдарды кыялданып, жан дүйнөңүз чабыттап жашоого тойбой турган абалда болуңуз. Дагы ишке ашыра турган бул иш бар эле, бул максат бар алдыда деп, илебиңизге намбышчуудай болуп, демдүү, күчтүү жүрүңүз. Экинчиси, барына кызыктар болуп туруңуз. Сизге эмне керек экенин, айланаңыздагы адамдарга, коомго эмне керек экенин дайыма билип турганыңыз жакшы. Жаңы нерселерди үйрөнүп, окуп, өздөштүрүүгө ар дайым ынтызар болуңуз. Үчүнчү, тобокелдикке баруудан коркпоңуз. Сиз ишкерликте да, жашоодо да 7 жолу сыгылсаң 8 ирет тур деп тобокелдик менен иш кылгандан коркпош керек. Баарын кылдат ойлонуп, талдап чыгып, колуңуздан келген иште тобокел деп аткарып калганын Кудайга табыштап, талбай аракеттене бери жакшы жыйынтык берет. Төртүнчү, акча үчүн эле эмес, өнүгүү үчүн да иштей билиңиз. Инсан катары да, адис катары да өнүгө турган жерден өз ордуңузду тапканда, ийгилик дайыма сиз менен болот. Адегенде сиздин кыялдарыңыз көп акча алып келбесин билсеңиз да, бара-бара сүйүктүү жумушуңуздун мыкты адиси болуп, аны менен кошо акча да, бакыт да келерин даана түшүнөсүз. Бешинчи, жалгыз калгандан коркпоңуз. Жашооңузда сизге керек түгөйдү азырынча кездештире элек болсоңуз, эч ноюбай алдыга кете бериңиз. Анткени өзүңүздү өстүрүп, бир күнү сизди чындап баалаган адамга кездешериңизди так билесиз. Алтынчы, убагындай салууну унутпаңыз. Акчаңыз аз болсо да, көп болсо да, жаңы тил үйрөнүп, жаңы адамдар менен таанышып, саякатка чыгуудан, жаңы адамдар менен баарлашуудан, убагында эс алуудан эч тартынбаңыз. Жумуш иштеп жатып таптакыр чарчап калуу, анын айынан ден соолугунан ажыроо азыркы кылымдын эпидемиясы экенин билиңиз. Жетинчи, шүгүр кылыңыз. Жашооңузда болуп жаткан бардык жакшы жаман нерселер үчүн жаратканга шүгүр айтып, ар бир аткан таң менен өзүңүзгө жана өзгөгө пайдалуу иш жашоого умтулуңуз. Сегизинчи, руханий өсүштө болуңуз. Ар дайым руханий изденүүдө болуп, жан дүйнөңүздү жакшы нерселерге толтурууга, байытууга аракет кылып, колуңуздан азырынча жакшылык жасаган келбей жатса да, жок дегенде эч кимге жамандык жасабаган адам болуу эң мыкты сапат. Анда эмес ар дайым туура жолду болушуңузга тилектешпиз. Интернеттен алынды. Уюлдук телефонду колдонуу эрежеси. Коңгуроого 4 секундтан кийин жооп бериңиз. Анткени ага чейинки маалда электромагниттик толкундардын таасири өтө күчтүү болот жана тарайт. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин телефонду кулактын түбүндө кармап туруп өчүрбөңүз. Себеби өчүргөн кезде толкундар заматта кулакка тарайт. Чагылган тийип кетүү коркунучу жогору болгондуктан мүмкүн болушунча жаан жааган учурда уюлдук телефонду иштетпей туруңуз. Анткени магниттик күчү көбүрөөк болот. Телефон менен эң узак дегенде 15 мүнөттөй сүйлөшүңүз. Уктаган кезде 1,5-2 метр алыс жерге коюу керек. Чөнтөктөн башка сумкада же колуңуздан таштабасаңыз, тыш капка салып жүрүңүз. Телефон менен төшөккө жатпоо керек. Нерв системасына терс таасир берип, уйкуну бузат. Эртең менен баштын жана белдин ооруп калуусу толкундун таасиринен улам. Телефонду моюнга илип алып, шымдын же пиджактын чөнтөгүнө салып жүрүүгө болбойт. Толкундар ички органдарга зыян алып келет. Кош бойлуу аялдар телефонду колдонбой эле койгону жакшы, себеби аларга толкундар өтө көп тарайт. Мүмкүн болушунча балдарга телефонду колдондурбаган оң. Булак ыйман желеси.
Туура тамактануу боюнча пайдалуу кеңештер. Ашказанда тамак барда суу, чай же башка суусундуктарды ичкенге болбойт. Себеби кошумча суюктук ашказанга барып, ашказан ширесине аралашат да тамак сиңирүүнү татаалдаштырат. Ушул сыяктуу кеңештерди билип алыңыз. Ичеги карынга күч келтирип, суюктук менен азыктар аш болбой, кыжылдап бузулуп кетүүсүнө алып келет. Тамак сиңирүү процессин жакшыртуу үчүн тамакты жакшылап чайнап жеңиз. Муздак тамак организмге алдаганча бат сиңет. Ал эми белоктуу азыктар тескерисинче ысык кезинде жакшы сиңет. Болбосо сиңгенге жетишпей ичке ичегиге туруп калат да ич көп, желдин пайда болуусуна, ич катууга алып келет. Тамактарды башаламан, ашыкча жеген организмге абдан зыян. Ашказан булчуңдуу орган. Эгерде аны чое берсеңиз, улам көп тамак талап кыла берет. Жыйынтыгында анын иштөөсү да начарлап, тамакты кеч сиңирип калат. Ашыкча тамак кереги жок калория жана ашыкча салмакты кошот. Андыктан кеч сиңе турган тамактарды аз өлчөмдө жеңиз. Кечке мал организмдеги бардык системалар уйкуга даярданат. Ашказандын да иштөөсү жайлап калат. Кечки тамак уктаарга 3 саат калганда желиши керек. Эгерде жатарда адам нык тоюп алса, организм күчүн пайдалуу уйкуга эмес, тамак сиңирүүгө жумшайт. Ошондуктан жатарда болгону 1 стакан кефир же йогурт гана ичип алыңыз. Тамакка тоюп алып, аш кыла албай жатсаңыз. Ромашка менен көк чай тамакты сиңирүүнү жакшыртуучу эң жөнөкөй жана мыкты жол. Ромашка менен көк чайды колдонуу. 1 стакан сууга 1 аш кашык ромашканы кошуп 3-5 мүнөт кайнатып, ысык боюнча ичебиз. Бул ашказанды иштетип, тамак сиңирүүнү тездетет. Активдештирилген көмүр. Активдештирилген көмүрдү дарыгердин көрсөтмөсү жок эле каалагандай иче берсе болот. Адамдын салмагына карап 10 килограммга 1 таблетка ичүү керек. Тез таасир берүүсүн каалагандар сууга эритип ичсе натыйжалуу. Чымчым туз. Тамакка абдан тоюп алып, аш болбой жаткан шартта тамак ичкенден 30 мүнөттөн кийин чымчым туз салып соруп алыңыз. Ал ашказандын тамак сиңирүүсүнө жардамга келет. Айран тамак сиңирүүгө эң натыйжалуу каражат. Бул кычкыл, сүт азыктары. Өзгөчө айран тамак сиңирүүгө мыкты жардамчы болот. Пайдалуу кеңештер. Кургак чайдын пайдалары. Айыл тургундары кургак чайды кайнатып ичип бүткөндөн кийинки калган калдыктарын жөн гана ысырап кылбастан аларды пайдалуу жактарын билип, аны пайдалуу гана жакка колдонуп келишкен. Айыл тургуну Элнура Асанбекова чай тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берген. Чай чамасын гүлдүн идишине салып койсо, андагы топурактын нымдуулугу көпкө сакталат. Ошондой эле ал семирткич катары кызмат кылат. Чайдын чамасын кургатып коюп, мешке от жагуу үчүн ичеги катары колдонсо да болот. Кургатылган чаманы көмүргө аралаштырып жакса, анын табы көпкө сакталат. Ар кандай айнек идиштер, күзгүлөр, терезелер кирдеп калган учурда чайдын чамасы чыланган суу менен сүртсө, тез тазарып, туптунук болуп калат. Кургатылган чайдын чамасын дааратканаларга төгүп, от коюп жиберсе, ар кандай жаман жыттар тез кетет. Жыттанып калган идиш аяктарды азыраак чайдын чамасы салынган сууда 10 мүнөт кайнатса, жыты кетет. Кургатылган чайдын чамасын жаздыкка салып койсо, жаздыктар жыттанбайт жана жагымдуу жыт пайда болот. Үй ичинде кургатылган чайдын чамасын түтөтүп койсо, үйгө чиркей чымын жолобойт. Түрдүү майда микробдор өлүп жок болот. Таза чай чамасына туз кошуп, жумуртка бышырса, өтө даамдуу болот. Сарымсак, пияз жегенден кийин ооз жыттанып калса, кургак чайдын чайнаган пайдалуу. Чайдын чамасы менен кирдеген идиш аяктарды, казанды, жыгач отургучтарды жууса, өңүнө чыгара жылтыратат.